Ошо мына жогорку кеңеште 120 депутат айтайлы. Биз бүгүн партияны шайладык да, биз эл өкүлүн шайлаганыбыз жок. Алар биз элдин өкүлүбүз деп кыйкырып атат, биз элитабыз деп кыйкырып атат. Бирок мен алар шайлаган эмесмин. Алар эл өкүлү эмес, алар партиянын өкүлү. Ал партиянын лидерин тандоосу менен барып калган адамдар. Бүгүн ошонун кесепетинен кайсы адам барганын билбей калдык да, уурлар, баягы криминалга аралашкандар, Кыргызстанды тоноп жегендер, баягы өзүнүн бизнестерин сакташ үчүн топтошкон бир ушул Кыргызстанды түгөтүп, Кыргызстанды тоноп акыркы чегине жеткизген кылмыштуу топтордун барышы биз тынчтандырып атат да. 20 жыл ушундай болуп отурган болсо, бул өтө Кыргызстандын экономикасы да зыян, адамдардын бийлик алууга ишеничи да кетет. Эл добуштан бөлүнүп калганбыз да, баягы өзүбүздүн добушубузду бере албайбыз да. Эмне үчүн дегенде 21 депутат айылдык кеңеш айыл өкмөтү шайлап атат. 31 депутат мэрди шайлап атат. Ошого окшоп 450 депутат акимди шайлап, эл өзүнүн добушуну алдырып койгонбуз да. Ошонун себебинен бүгүн кээ бир баягы ар кандай топтогу депутаттар келип атат да. Бизнесмендер, же болбосо билими бар саясий жактан неме эместер. Ошонун негизинен кээ бир иштер чалкаш болуп, чечимдер туура эмес болуп, бүгүнкү соттошуу, прокуратурага баруу, прокурор булардан чечим чыкса, прокурордон алып келип туруп, бул илгери да болуп келген.